Ошондо биз жөн гана мотиватор эле болушубуз керек, калган күйөөгө табышташ керек. Кыздар мындай да, албетте силер инсан катары өсүшүңөр керек. Өсүшүңөр керек, окушуңар керек, өзүңөрдүн бир жеке ишиңер же кесипке болушуңар керек. Анткени силер инсан катары өспөй калсаңар, эркегиңерге кызыксыз болуп каласыңар. Бирок үйдөгү жоопкерчиликти, мисалы ок атап келүүдө, продукт алып келүүдө, жанагы үй бүлөнү багуудагы жоопкерчиликти эркекке табыштаганды билишиңер керек. Эркекке ошого түрткү болуп, мотиватор болгону билишиңер керек. А биздин аялдар кандай? Полный баарын мойнуна илишет. А эмне үчүн илишет? Кылбай атат, анан мен карап отура бермек билем. Изначально туура эмес мамиле. Бири-бири менен үй бүлө курулуп баштагандан баштап, аял эркекке туура эмес мамиле жасагандан, эркек өзүнүн жанагы укугун, милдетин жакшы билбегенден, экөө психикалык жактан соо эмес болгондон ушундай нерсе жаралат. Негизи эркектин орду эркектики, аялдын орду аялдыкы. Аял үй бүлөдө ооба. Үй бүлөдө партнер болгону менен баары бир эркекти өйдөрөк коюп, эркекке мотивация берип, эркекке түрткү берип туруш керек. Ошондо бул гармониядагы үй бүлө болот. Аны миллион коучтар айтат, бирок башыңарга баары бир жетпейт да. Ошону жеткириш үчүн ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек. Анан автоматтуу түрдө эле өзүңөр үй бүлөдө ошондой алып жүрүп баштайсыңар. Эркегиңер өзү эле силер үчүн бир неме кылгысы келе баштайт. Буга бир үйрөтө турган бир мындай кыл деген болбойт да. Просто ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек. Үй бүлөдөгү ролду туура түшүнүш керек, аялдын ролун.